окутуучулар менен студенттер ортосундагы достукту факультеттер аралык ынтымакты бекемдеп, дени сак жашоого үндөгөн сергек жашоо берүүсү кайрадан сиздер менен. Бүгүнкү таймашта орус филологиясы факультети менен дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин командалары беттешмекчи. Кайсы команда күчтүүрөөк алдыңкы мүнөттөрдө белгилүү болот. Андыктан оюндун жүрүшүн биз менен бирге күзөтүңүз. Наша команда «Спорт». Девиз нашей команды «Дружба и успех! Все за одного и один за всех!» Биздин команда «Бас!» Биздин «Уран!» Достук, билим, ынтымак! Саламатсыздарбы сизге жашоо көрсөтүүсүнүн көрмандары. Бүгүнкү оюнда дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети орус филологиясы факультетинен 2 команда оюндун 4 түрү боюнча таймашат. Оюндун шарттары: биринчи топту шакекче алып барып салуу, экинчи кап менен секирүү, үчүнчү кашыктын жардамы менен шарикчени маарага алып барып келүү, төртүнчү аркан тартыш. Анда эмесе командалар саламдашып алсак. Спорт командасына, спорт командасына салам! Спорт командасынан Барс командасына салам! Анда эмесе командаларга ийгилик. Анда эмесе оюндун экинчи шарты тап менен секирүү.
Анда эмесе ойдун 3-cü şartı şarikti kaşıktın jardamı менен mağaraga alıp barıp kelүү. Oyunun 4-cü şartı arkan tartış. Ош мамлекеттик университети менен Үмүт телестудиясы биргеликте уюштурган окутуучу жана студенттердин арасында Сергек жашоо деген проект орун алыптыр. Биз бул жеңиште бүгүн орус филологиясы факультети менен кезгелип 3-1 эсебинде жеңишке жеттик. Кубанычыбызда чек жок. Бул оюн кашыктын жардамы менен шарикти маарага алып баруу деп аталып, биздин бүгүнкү таймашка кошулган. Бул болсо адамдар шамдагайлыкты талап кылып, зиректикке, тактыкка тарбиялап турат экен. Сиздер дагы ден соолугуңуздарга кам көрүү үчүн ар күнү спорт менен алектенип туруңуздар. Ал эми биз бүгүнкү таймашыбызды жыйынтыктайбыз. Эгерде кийинки берүүлөрүбүздө кайсы факультеттер беттешерин билгиңиздер келсе, биздин YouTube каналыбыздан жана Facebook баракчаларыбыздан көрсөңүздөр болот. Кийинки эфирде көрүшкөнчө.